Ысык көлдө жүгүнүү деген салт бар дейт. Салат эмес, салт бар, Эмеде ката жазылып калышы мүмкүн. Ал бир гана ысык көлдө эмес, илгери эле кыргыздын ошондой каада салтында бар болгон ал. Жүгүнсөм кээ бири туура эмес көрөт, сиз буга кандай дейсиз? Мен өзүм хиджаб кийем дейт. Менин оюм анчейин маанилүү эмес, шариатта илимде эмне делген? Негизи Кудай үчүн сажда кылынат, Кудай үчүн урмат көрсөтүлүнөт. Анан жүгүнүү маселеси жана намаздагы жүгүнүүгө окшоп кетпеш керек. Өтө ылдый түшүп монтип жүгүнүп. Эч ким деле антип жүгүнбөйт. Бул сый урматтын белгиси. Мулла Али Кори туугандар мына. Мен китептен алып айтып атам. Өз оюбуздан айта албайбыз. Эртең андай мындай дегендей деп жүрбөгүлө. Сиздер Молда Али Кары аалымыбыз менен эсептеш керек, алыс менен эмес. Мулла Али Кори шейх Мирқатул Мафатих, Шарх Мишкатил Масабих деген китебинде айтат. Рүкү менен сажданы бөлөт да. Кимдеги мындай рүкү кылып атса, бирөө кайсы бир коомдун үрп адатында ошондой рүкү сыяктуу, толук намаздагы рүкү эмес, рүкү сыяктуу энхина уз-захр, белин ийип учураша турган болсо ниетке каралат дейт. Ниетте Кудай Таалага рүкү кылып сыйынгандай сыйынса, динден чыгып кетет, билип туруп калса, Кудай сактасын. Бул жаман нерсе. Ширк алып барышы мүмкүн. Анан жок, ниетинде Кудай Таалада эмес, ушул ата-энемдин урматы ушундай кылайын деп кичине башын мындай кылып койсо, ал эч кандай ширк болбойт. Анда бул жакшы нерсе, үрп адаттагы нерсе, жакшы нерсе. Башын мындай кылып, өтө рүкүдөй кылабыз, башын мындай кылып койсо. Учурашуу деген сөз. Ал эми сажда ниетке каралбайт дейт. Урматтоо үчүн бу башкабы, сажданыкы коркунучтуу болот, имандан чыгып кетиш коркунучу бар дейт. Ошон үчүн өтө ылдый ийилип кетпеңиз, мына колуңузду көкүрө коюп, мындай кылып башыңызды мындай кылсаңыз, учурашкандын маселеси. Келиндер эле эмес, биз алымдарыбызга деле, тааныш досторубузга деле ушундай кылып кичине мындай башыбызды өтө ылдый кылбай мындай кылабыз го. Сөзсүз эле баягындай үрп адатты жокко чыгарган жакшы эмес. Үрп адаттын жакшысы бар, динге туура келген. Ал кабыл алынат. Үрп адаттын жаманы бар, кабыл кылынбайт. Мисалы төө чечмей жана башка. Эптеп эле боштуктан ысырапкерчиликке чыгарыла берген үрп адаттар бар, дигиндей мындай деп. Андан этият болуш керек. Анан улуу урмат, күчүк ызат, тазалык деген нерселер бар, ал туура. Бул боюнча эки далил алып келели. Шариатта аалымдар 4 мазхабта тең эреже бар. Ал-адату мухаккаматун. Курандан, хадистен далил жок кезде үрп адатка каралса болот деп келет. Чеги менен бирок шарттары бар. Жалпылай болуш керек, шариаттын учурунда үрп адат болуш керек деген. Ибн Абидин шейх Расул муфтида айтат: "Ал-урфу фиш-шар'i лаху i'тибар, лиза алейхи al-hukmu qad yudar." Шариатта Куран, хадис жок аяттарда, жок хадис учурларында үрп адатка маани берилет. Ошон үчүн үрп адат менен кээде фатва берилет турган учурлар бар дейт. Бардыгы жакшы, бардыгы жаман дегенден алыспыз. Эми эл кээде үрп адаты менен эл болот, накт насыл менен болот, динге туура келсе андан каршы чыгылбайт иншалла.